Шаарлардын жана айылдардын мугалимдери кайрылып жатышат. Тарых, география, англис тили сабактарын окуткан мугалимдерге кыргыз тили сабагын кыргыз мектептеринде жана орус тили сабагын орус тилдүү мектептерде окуткан мугалимдерге, кыскасы гуманитардык предметтерге карата эмгек акыны эсептөө коэффициенти адилетсиз болуп жатканын айтышууда. Мисалы, эмгек, музыка, дене тарбия, сүрөт сыяктуу предметтер баланын адам катары калыптанышына чоң салым кошкону менен бул мугалимдердин эмгеги тийиштүү деңгээлде бааланбай жатканы айтылууда. Натыйжада мугалимдердин айлык акысы башталгыч класстардын мугалимдерине караганда кыйла төмөн болуп жатат. Мындай абал мектепте керектүү жана керексиз, кымбат, арзан деген предметтер бар деп түшүнүккө алып келип жатат. Бирок бүтүрүүчүлөр милдеттүү түрдө бул предметтер боюнча да ОРТ тапшыраары предметтин баардык жарандарын баардыгын эле белгилөө. Мугалимдер жумалык жүктөмдү 27 сааттан ашпашы боюнча чектөөнү да туура эмес деп эсептеп жатышат. Мектепте бош сааттар болгону менен мугалимдер аларды алуудан баш тартышат. Анткени мындай сааттар оплачивается как часы замены деп айтышып жатат да, толук эмес ставка менен төлөнөт. Ал эми мугалим бул сабактарды өткөрүүгө макул болсо, алардын эмгеги татыктуу бааланбай, азыркы кымбатчылыктын шартында айлык маянасы жетишсиз болуп жатканын билдиришүүдө. Тажрыйбалуу мугалимдер 32-34 саатка чейин жүктөм менен да сабактын сапатына зыяны тийбестен иштей аларын белгилешет. Ошол боюнча көңүл бургула деп суранып атышат. Рахмат.